kişi efirde. Men айтып кете берейин, эртең запистен деле көрүп алса болот. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу достор, баарыңарга чоң ысык салам. Бардыңарга жакшылык каалайм, Кыргызстанга тынччылык каалайм, кыргыз элибизге аманчылык каалайм. Эми азыр эфирде айтып кете турган нерсе эфир боюнча бул деген мындайча айтканда кайрылуу да. Кайрылуу Максат Иниме, генеральный прокурор Максат Иним, сенин мына официалдуу түрдө могу жерде Facebook аркылуу сени куттуктап коеюн. Генеральный прокурордун ордуна келип генеральный прокурор болгондугу мен куттуктайм. Мен ишенем, сен эл үчүн иштеп бересиң, элдин, карапайым элдин көйгөйлөрүн абдан жакшы мыйзам чегинде чечип берериңе ишенем. Ошонго айтып кете турган нерсе, Максат Иним, сен бул ишти билесиң, мен сага, сен Ошто обул прокурор болуп жүргөндө, ошо обул прокурорго сага келдим элем. Баягы Эматкомдун алкагында жүрүп аткан ызы-чуулардын негизинде мен сага ошондо келгем. Ошондо 2022 жылдагы топтомду, ишти жабуу топтомун жокко чыгарып берсин деп келгем. Ошондо Ош областтык прокуратура эмне себептерден билбейм, муну бул топтомду жокко чыгарган жок. Жокко чыгармак тургай, мындайча айтканда, мындай тээп салганда. Бирок бул мыйзамсыз нерсе, анткени ал топтомдо прекращенияны по согласию сторон деген прекращенияны аяка деген кыскартпаш керек болчу. Эмне себептен? Себеби ал өтө оор кылмышка кирет. Ал боюнча иш толугу менен каралыш керек болчу. Ошол каралып туруп, ошол иштин жыйынтыгы чыкмак. Себеби бул иш 22 жылы бири-бири менен тил табышып алып келишимге келишкенден кийин Атошев Ашим деген жигит, Төрөгелдиев деген жигит капарт. Ошол эки жигит булар келишим түзгөндөн кийин дагы келип коркутуу, үркүтүү жолдору менен бул иштин жагдайлары негизинде коркутуу, үркүтүү иштери менен барып туруп, кайра 2022 жылдан баштап 2024 жылга чейин дагы 8 миллион доллардын акчасын алып кетип калышкан. Бул боюнча муну деген преступление, мындайча айтканда, длящаяся болуп кеткен. Муну деген кыскартпаш керек болчу. Ошонун негизинде Максат Иним, мен Ош областынын прокуратурасына сага кайрылгам, бирок ошондо түшүнбөйм кимдин кызыкчылыгы болгон. Ошонун негизинде бул ишти деген токтомду жокко чыгарган жок. Эмиден карабастан өзүң генеральный прокурор болуп келгенден кийин мен кайта 23-үндө кайта генералдык прокуратурага, генеральный прокуратура, башкы прокуратурага кайра дагы кайрылдым. Ошол токтомду жокко чыгарып бериңиздер. Ошол токтомду жокко чыгаргандан кийин тергөө амалдары жүрсүн. Анткени бул деген өтө оор кылмышка кирет деген боюнча мен кайрылдым элем. Ошонго карабастан мына бүгүнкү күнгө чейин суроо жооп да жок. Андан тышкары суроонун бир четин мен угуп атам, эмне болоорун. Силер бул ишти кайра Ошко айдап салыптырсыңар. Эми азыр Оштон доводы ваши не подтвердились, постановление считаем законным. Бул мыйзамсыз постановление. Бул постановленияны азыр Ош жактан жооп алсам, бул отмененно болбосо, мен муну кайра соц тармактарга бул токтомду кайра көтөрүп чыгам. Далилдер, фактылар менде колумда турат.
Эми баары Эмаком боюнча ошондой болгон себеби. Ошондо 24 жаштагы жибрөсчү иниси 24 экен, агасы 26 жаштагы балдар ушул Эмаком компаниясын түзүп алып туруп, Эмил Жусупов, Мелис Жусупов жакшы эмет алгандан ошондо бийликтин атка минерлер ошентип коркутуу үркүтүү жолу менен абдан ошол Эмаком компаниясын бүт баары мындайча айтканда дойный корова кылып алышкан да. Каалаганы ошакта ошол кездеги мэр, ошол кездеги вице-премьер, ошол кездеги премьер-министр, ошол кездеги начальник ГУВД баарыңар, ошондо Алмамбет Салиев да бар арасында. Ошолор баарыңар тең ушундай аны дойный корова кылып алган. Бүгүнкү күнү Эмакомдун алкагындагы болгон ызычуулар, дольщиктердин акчалары, кошулган акчалары, ошолордун бардыгы ошол адамдарда. 8,5 миллион доллар. Ошол 8,5 миллион долларды чыгарып бериш, ошол 8,5 миллионду ордуна коюш, бул деген Генеральный прокуратуранын жана тергөө бөлүмүнүн тергөөчүлөрүнүн менен каралып, ошол дольщиктердин акчасы кайра возврат болуш керек. Эми мына ГКМБнын сотрудниктерине рахмат. Ошол Эмилдин да заявлениясы бар, Алмамбет Салиевке. Ошолордун негизинде азыр Алмамбет Салиевдин ишин дагы мындай каралып атат, ошол дагы бир эпизод болот. Бирок ошол Алмамбет Салиевди кармагандан кийин, ошондой эпизоддор болгондон кийин эмне себептерден билбейм, бирок Эмил Жусуповду кармап келип, агасына коюлган айыптарды, бөлөк фирмаларга коюлган айыптарды, бөлөк адамдарга коюлган айыптарды, ошол айыптарды Эмилдин үстүнөн коюп туруп, кайта эле Эмилди камап салып атат. Эмилди камап салганда, эми биякта Эмилдин өзүнүн күнөөсү бар дегенде болуп атат. Өзү ишенип, өзүнүн мындай досторун, ошо Асхат, Мирбектин досторун алып келип, фирмасын алып келип, ошолор жардам берет го деп алып келгенде, кайра ошолор ошо работниктердин айтуусу боюнча азыр рейдерлик захват болуп атат да. Ошол Эмаком компаниясын азыр толугу менен ошол жигиттер бирөөлөрдүн кызыкчылыгынын негизинде булар захват кылып атат. Захват кылган себеби эмне? Анга чейин захват кылган эмес, анткени Эмил депутаттык мандатын тапшырып, өзү кой, мен чечейин бул вопрос деп туруп, мына бүгүнкү күнү мындайча айтканда 80% проблемалар чечилди. Ошол проблемалар чечилип бүткөндөн кийин фирма уже көз уже жетип калган, фирма тазаланып калды. Андан тышкары бул фирма тазаланып калгандан кийин объектилер азыр таза болот деп ошакта акча чыгат дегенде, ушу ошакта иштегендердин айтымы боюнча булар ушу 2 жаш бала ошо рейдерлик захват кылып атат. Бүгүнкү күнү печаттарын бербейт, бүгүнкү күнү документтерин бербейт, бүгүнкү күнү шыкылдатып ошол жерде иштерди баарын ошо эмелерди, объектилерди сатып атат. Ошо Эмакомдун таандык кыймыл. Бирөөсү болсо 275 миң сатылган окаттардан жыйналып элге бериле турган акчадан 275 миң долларды алып алып туруп Америкасына качып кетти. Эми ошонун баары чыкпасын деп туруп, эми менин угушум боюнча, мен ал информацияны далилдеп тура толук мен айта албайм, бирок ошактагы иштеген жигиттердин айтымы боюнча милицияларга именно мен мына улан инимди эле таарынбасын, биякта улан инимдин да мындай кулагы чыгып калды, айтуу боюнча, что якобы министр МВДга мындай эме берилген деп айтат. Мен анга ишенбейм. Бирок муну тастыкташ керек да. Акча берилген, бирөө кызыкчылыгын кылып аткан, бирок министр эмес, муну прокуратура тарабынан бирөө алыптыр акчаны, ошонун негизинде милициялар аркылуу Эмилди каматыш керек деп. Мен түшүнүп атам баардыгын, бүт нерселердин баарын тастыкташ керек. Бирок бүгүнкү күнү Эмил
Жусупов, Эмил Жусупов. Ушу көйгөйлөр чечип, азыр мына мен өзүм Facebook баракчама чыгаргам көп эмелерди. Ошол жерден Facebook баракчамдан көрсөңөр да болот. Ошол жерден Эмилди дольщиктер өзүлөр көп дольщиктер келип, ошол дольщиктер Эмилди коргоп туруп алыштыр. Эмилди кой бергиле, Эмил мына үйлөрдү бүтүрүп атат, биздин карыздарыбыз четтен берип атат деп туруп жасап аткан баланы МВД кимдин приказы менен, кимдин буйругун аткарды? Муну түшүнүксүз. Биякта бул буйрукта акча ойноду, же бул буйрукта генеральный прокуратурадан бирөө кызыкчылыгын кылып туруп ойлоду, билбейм. Бирок ошонун негизинде Эмилди бүгүн камап салды. Эмилге бир кезде убакыт берилген. Ошол вопростор чечкин деп Эмил чечип жүргөн. Ошон үчүн могу мен Facebook баракчамды карап көрсөңөр, ошо Facebook баракчамда Эмил үчүн келген дольщиктер мына биздикин берип атат, бизге жардам аракеттенип атат деп ошондой нерселерди жасап аткан баланы алып туруп камап салды. Кимдин кызыкчылыгы бар? Генеральный прокуратуранын кызыкчылыгы барбы Эмилди камашта? Же МВДнын кызыкчылыгы бар? Же баягыдай эле мында орто жолдо акча ойноп кеттиби? Бул өтө мындай көп тастыктай турган нерселерди чыгарып атат. Тастыктоолордун баары азыр башталды, анын баарын караштырып атабыз, эмне болуп атабыз. Бирок дагы айтып кете турган нерсе, бирөөнүн кимдин түшүнүксүз, бирок бирөөнүн кызыкчылыгы абдан турат. Анткени мен эле могу генеральный прокуратурага мен атыман кеткен ушул топтомду жокко чыгарып бериңиздер. Анткени бул длящийся преступление. Фактыларды коюп берсек, ошону отменага барбай атышат, ошонун негизинде ишти так карабай коюшту. Кадича мен кечиресиз, Эмил берген жок, дольщиктер чыгаралы берсин деп суранышы мүмкүн дейт. Эмил берди деп мен мында акчалай берди деп аткан жерим жок. Эмил ошонго аракеттенип бир тоонун эмесин малдарын издеп таап жасап атат. Ошону айтып атам. Ошондуктан урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулар, мындайча айтканда биякта мыйзам мен канча какшанып эле келатам. Мыйзам бизде өтө мындай карапайым элге эле иштеп калды. Мыйзамдын эмеси мындай аткаруу мыйзам эл карапайым элге эле иштеп калды, а калган элдерге мыйзам иштеп атат. Айла жоктун мына Facebook баракчаларыбыздан ушулардан эле айтып, мыйзамсыздыкты айтып, могу жерлердин соц тармактарынын негизинде эле, ошонун негизинде эле айтып жүргөн нерселер болгон. Бирок дагы айтып кете турган нерсе, ошол токтом жокко чыкса, ошол токтомдун негизинде бүт Эмил жазган арыздарды, баарын Мелис жазган арыздардын баарын бир толуктаса, ошондо далай Кыргызстанда атка минерлер, бирөөсү посол, бирөөсү мына азыр камалды, дагы бирөөсү бар тет жерде депутат, 2-3 депутат бар, ошолордун баардыгы аттары чыгат эле. Мына ошолор коркутуу үркүтүү жол менен ошо 2 жаш баланы чүнчүтүп туруп алып койгон 8,5 миллионду чыгарат эле. Ошонун баарын эметкенде, ошондо Эмакомдун дольщиктердин акчасы чыгат эле. Мына Марат Закиров чыгарып бергиле, биздин үйлөрдү бүтүрүп берсин. Туура Марат чыгарыш керек. Эсе ошону Эмилди чыгарса, Эмилди чыгаргандан кийин Эмилди толук иштетип, Эмилди толугу менен иштетип, инисин да, агасын да баарын иштетип туруп, ошолордун баардыгын иштетип, элдин дольщиктеринин ошолордун маселесин чечиш керек. Эмилдин ошол жакта же Мелистин ошол жакта олтурганы эч бир дольщиктерге пайда алып келбейт. Баягы эле чыркыраган байкуш дольщиктер. Андан көрө мындай мен ойлойм, Эмилди чыгарып туруп, ошону иштетип, абдан контролго алып туруп, ошону иштетип туруп, дольщиктердин иштерин ошо чечип берсе, үйлөрүн салып берсе деген эле окуп. Тергөө органдарына прокуратура айтат эле, могу азыр $8,5 миллион Эмилдин
Эмилдин чөнтөгүнөн чыгарып кетишкен, коркутуу үркүтүү жолу менен чыгарып кеткендиги үчүн, мунун үчүн тигилер жоопко тартылып, ошол акчаларды кайра алып келсе, ошонун негизинде ошол үйлөр да бүтүрөт эле, ошол үйлөр да бүтөт эле, ошол дольщиктердин акчасы да кайра берилет эле. Бирок эмнеге таң калыштуу, Эмилди эптеп ошол жакта кармаш керек, дольщиктер ызы-чуу көтөрүш керек, тиги 8,5 миллион албаш керек. Мен түшүнүп атам, аякта 8,5 миллиондон бир 500 миң долларын берип койсо эле, ошону менен иш бүтүп калат го деп атат го. Ошонун негизинде, урматтуу достор, мындайча айтканда, кайрылууларды же кагаз жазууларды, мыйзам чегинде обращенияларды прокуратура тарабынан, МВД тарабынан жокко чыгарылып атат. Ошол себептен мына айлардан ушундай чыкканын аракетин кылып атабыз. Рахмат, жашалыңыздар. Могу жерде комментарийлериңерди калтыргыла. Эмилди чыгарып, ушу дольщиктердин проблемаларын чечишибиз керек. Жашалыңыздар, аман болуңуздар. Барыңарга көрүшкөн чейин. Ооба, эмакомду талап атышат. Жакшы алыңыз.